Бүгүн Ош шаарында Үлүштө курулуш долбоорунун алкагында курулган кезектеги көп кабаттуу үй пайдаланууга берилди. Иш чарага мэр Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, аксакалдар катышты жана батир ээлерине ачкычтар тапшырылды. Мырзаев талабы келиңиздер, кол чаап, коштоп, бүгүнкү кубаныч менен бөлүшүп турабыз. Жоксун. Урматтуу бүгүнкү батир ээлери, мынакей бүгүнкү ушул конушубуз ак жолтой болсун. Ушул жерде үйүбүздө жакшылык болсун, тойлор болсун. Урматтуу жаш үй бүлөлөр, ушул жерден Кудай кааласа биздин балдарыбыз үйлөнсүн, кыздарыбызды турмушка узаталы, той ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ак жолтой болсун, тойлор болсун. Ак жолтой насып кылсын, барака кирсин. Үйлөр жок, бүт кирсин. Саламатсыздар, кандайсыздар? Салам алейкум. Кулук болсун, ак жолтой болсун. Кызым? Кызым. Келиңиз агай. Салам алейкум, кандай жакшысызбы? Жакшысызбы? Жан консулдар менен. Кулук болсун. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ой, ата кандайсыз? Жакшы. Турак-жай 9 кабаттуу 2 блоктон турат. Батирлер 1-2-3 бөлмөлүү болуп, ички ремонту менен бүткөрүлгөн. Мында кезеги келген жарандар даяр үйгө кирип жашоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Алган адамдардын насып кылган болсун, үйлөрүнө барака болсун, ушул үйдөн алган көрөзүн, ушул мамлекетке дагы бай мамлекет болуп, алтыгы мамлекет болуп, ушул жеңиш балама өмүр Рахмат мамлекетибизге, чындап. Мен мындай күндү күткөн эмесмин. Бүгүнкү биздин үй бүлөдө чоң майрам. Бир гана ошо жолдошум талаада болуп калды. Мындай биз билбедик да. Ошо мэр үйгө кирип чыкты. Биз жалгыз уулубуз бар эле, ошондон пата өзүм эле сурандым. Пата берип коюңуздар уулубузга деп ошо. Рахмат силерге дагы чоң. Негизи үйүңүздөр жок беле буга чейин кандай болчу? Эми тоодо эле да, балдарыбыз студент болуп. Шаардан үй керек болуп аткан. Ошо эме кылганда алганбыз да, зарыккандачы. Эним ошо 10 баланын атасы, келиним 10 баланын энеси, 9 кыз, 1 уул. Ушулардын кубанычына биз да ортоктош болуп келип отурабыз. Балдардын бардыгын мынага чейин 6 баласын бардыгын студент кылып окутуп атат. Аллага шүгүр. Эмик алгандары мектепте. Ошон үчүн квартира керек болуп, ушундай жүгүрүп жүрүп ийгиликтердин үзүрүн көрүп атат. 10 бала эмес, 2 баланы деле чоңойтуш кыйын. 10 баланын бардыгын окутуп атат. Аллага чексиз шүгүр. Албетте бүгүн ондогон үй бүлөдө майрам. Анткени көптөн күткөн тилектери орундалып, жаңы үйдүн босогосун аттап жатышат. Алар ушундай шартты түзүп берип жаткан жетекчилерге ыраазычылык билдиришип, кубанычтары менен бөлүшүштү. Жедеш элдин кызматында жүрө бергиле, өмүрүңөргө Алла барака берсин. Не десек тилегимди Алла берсин. Амин. Эми мынантип ошо кезекке туруп, Ош шаарынын мэри ушинтип жакшынакай кылып бүтүрүп берип атат элге, карапайым элдерге. Аларга да эшиктерине ийгилик. Жалпы биздин президентибиз жанагы эки доско да рахмат чоң ушинтип. Кыргызстанда жакшылыктар боло берсин. Ошонун катарында биздин үй бүлөгө да жакшылыктар болсун. Ушул үйлөр куттуу үйлөр болсун. Мындай үйлөрдөн көп салып элдер ушундай жаркыраган үйлөрдө жашай берсин. Мында 96 батир жайгашып, заманбап бардык ыңгайлуу шарттарын камтыйт. Алсак унаа токтотуучу жай, балдар ойноочу аянтча, эс алуучу жайлары, эшик алдында жашыл аймак каралган. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп тургандай 96 батирлүү үй бүтүп турат. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай биринчи кабаты бул коммерциялык кабат. Жер төлөсүндө авто унаа токтотуучу жайы менен 96 батирлүү 1, 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер. Батирдин жана Жеңишбек Шермаматович айтып кеткендей, болжолдуу баасы $600 тегереги болуп атат. 2023 жылы үйдүн курулушу башталган. Мына быйыл 25 жылы бардыгын бүтүрүп, ремонт иштерин бүтүрүп, 96 жаранды батирлүү кылдык сүйүнтүп.
Ош мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы шаар тургундарын турак жай менен камсыздоо багытындагы иш аракеттери мындан ары да улантат. Жаңы жылга чейин 45 батирлүү жана 96 батирлүү 2 турак жай пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Бейлей кетсек, аталган ишкана 2019 жылы кала тургундарын арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында негизделген. Бул долбоор бир гана Ош шаарында ишке ашып келет. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош.